2,5 жылдан бери медакадемиянын мурдагы аппарат жетекчиси маркум Абдыкерим Гапаровдун өлүмү боюнча соттук иштер аягына чыкпай келет. Буга чейин Гапаровдун жакындары анын өлүмүнө шектүү 3 адамга актоо өкүмүн чыгарган Октябрь райондук сотунун чечимине каршы доо арыз менен шаардык сотко даттанышкан. Анткени алар бул иш боюнча сотко чейинки тергөө иштери ар тараптуу жүргүзүлгөн эмес деп эсептешет. Тергөө ыкчам иш аракеттеринде ар бир мамлекеттик органда пара менен шектелип кармаган адамдын үстүнөн жок дегенде 2 камера менен кармашат. Биз баары деле көрүп жүрөбүз. Кайгыл ТВ же башка ТВлардан делечи. Бул жерде УКМКнын кызматкерлери айтып жатат, биз 1 камера болгон үчүн алдындагы бир кандайдыр бир себепсиз себептер менен, бир белгисиз себептер менен записти баспай калыппыз деп. Бул окуя боюнча понятой болуп катышкан, күбө болуп катышкан 2 жаш балдардын дагы көрсөтмөлөрү тергөө маалында биринчи инстанциялык сот маалында берген көрсөтмөлөрү бири-бирине дал келбейт. Жана УКМКнын кызматкерлеринин өздөрүнүн көрсөтмөлөрү менен бири-бирине дал келбегенине карабастан Октябрь райондук соту мыйзамдарды одоно бузуу негизинде буларды актап актоо жөнүндө өкүм чыгарган. Эсиңиздерде болсо 2016 жылдын 26 февралында медакадемиянын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаров пара алып жаткан жеринен колго түшөрдө жүрөгү кармап каза болгонун Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жарыялаган болчу. Бирок ошол күндөн ушул күнгө чейин окуу жайдын жааматы жана маркумдун жакындары аны кармоодо, жол жоболор одоно бузулганын, операция учурунда анын иш бөлмөсү ичинен бекитилип, сырттан башкаларды киргизбей койгондуктан адам өмүрү кыйылган деп айтып келишет. Ал киши ден соолугу абдан жакшы болчу. Илгери бир жаш кезинде бир жолу жүрөгү ооруган. Азыр инфаркт болгон кишилер иштеп эле жүрөт. Дарылар азыр күчтүү. Вовремя дарыланып жүрсө жашай берет киши. Анан бул ошондой акыбалда эмес болчу, өлүп кала тургандай. Бул 1,5 саат ошону эзген, мушташкан, денесиндеги кийимдери тойго бара турган костюм-шымы ушунчалык тытылган, кир, чаң болгон. Ошо сотрудниктер кийин медакадемия айтып атпайбы, как будто дейт аны жерде монондой сүдүрөгөндөй кара костюму кир болгон дейт. Жарым саат мурун мен көргөнмүн деп атат. Бул иш боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын тергөөчүсү Замирбек Субаналиев кызмат абалынан аша чапкан жана адамдын ден соолугуна олуттуу зыян келтирип, өлүмгө жеткирген деп мекеменин ыкчам кызматкерлери Чыңгыз Айманбаев жана Алмаз Мусаев шалакылыкка жол берген деп айыпталып жаткан. Бишкек шаардык сотунда болуп аткан процесстерде биз канчалаган өтүнүчтөрдү келтирип атабыз. Бир дагы өтүнүчүбүзгө биринчилерден болуп эле ушул прокуратура кызматы каршы келет. Мындайча айтканда, өзүнүн тергеген кылмыш ишине өзү душмандык кылып атат. Прокуратуранын позициясы бүгүнкү күндө ошондой. Калган катышкан 6 сотрудникке юридикалык баа бермейинче азыркы сотто болуп аткан Субаналиевке, Мусаевке, Досмамбетовке, Айманбаевка биз соттук акт чыгарууга акыңар жок силердин деп, ошон үчүн делону кайра тергөөгө мүчүлүштүктөрүн жоюу максатында кайтаргыла десек, буга дагы сот канааттандыруусуз калтырып атат. Ошол себептен биз судья Момуналиевке, председательге, төрага ишенбөөчүлүк жарыяладык. 2 жолу. Экөө тең канааттандыруусуз калтырылды. Азыр эми 2016 жылы бул окуя боюнча аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тергеген. Гапаровдун туугандары анын пара албагандыгын айтып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууну талап кылып келишет. Биздин редакцияга кайрылган жабырлануучу тараптын айтымына караганда, азыркы соттук териштирүүлөр ар тараптуу жүргүзүлбөй келет. Ошол себептен Бишкек шаардык сотуна болгон ишеними азайган. Мындан улам алар окуянын чоо жайын коомчулукка билдирип коюуну эп көрүшкөн. Жоодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.